Акыркы 9 айда мамлекеттик бюджеттин кирешесинин жалпы көлөмү 145 миллиард сомдон ашкан. Бул 2020-жылдын 9 айына салыштырмалуу 43 миллиард сомго көп. Салык кирешелери 107 миллиард сомду түзүп, былтыркыга салыштырмалуу 34 миллиард сомго. Ал эми салыктык эмес кирешелер 32 миллиард сомду түзүп, өткөн жылдын бул мезгилине салыштырмалуу 10 миллиард сомго көбөйгөн. Талап койгон бизге өкмөт тарабынан ушул көмүскө экономиканын ичинен биз киреше бөлүгүн көтөрүшүбүз керек. Ошол багыттын ошол жумуштун алкагында биз 38 миллиард сом акча каражат былтыркы жылга салыштырмалуу көбөндүрүп, 9 айын жыйынтыгы менен бул текущий исполнение бюджет жыл ичинде бул 3 миллиард 700гө жалпы мамлекеттик бюджет деңгээлинде профицитке чыктык. Ал эми республикалык деңгээлде 9 айын жыйынтыгы республикалык бюджеттин деңгээлинде бул 1 миллиард 114 миллион сомго чыктык. Бул көрсөткүч жылдын жыйынтыгы менен өзгөрүп турат. Кирешелердин басымдуу бөлүгү салык тармагынан түшкөн. Ал эми коррупцияга каршы күрөштөн мамлекеттин эсебине 7 миллиард сомдон ашуун киреше болгон. Анын ичинен мамлекеттик бюджетке накталай түшкөн каражаттын көлөмү 2 миллиард сомго жакын. 1 миллиард 998 миллион сом акча каражат түштү. Бул şu правоохранительдик органдардын коррупцияга каршы жүргүзгөн иш-чаранын негизинде ал акча каражат бүгүнкү күндө ушу бюджеттин акчасына иштелди. А бирок жалпысынан бул маалыматтарда ар кандай маалымат каражаттарында айтылып атат. Ал сумма эми жалпысынан алганда тиги имущество катары келген, же болбосо кандайдыр бир жер катары кайра мамлекеттин мүлкүнө өткөн, ошол менен жалпысынан бул сумма көбүрөөк. Эксперттик коомчулуктун айтымында мамлекеттик бюджет акыркы жолу 2009-жылы гана профицит болгон. Мындай көрсөткүч өлкөнүн өнүгүү багытына түшүүгө, социалдык экономикалык маселелерди масштабтуу чечүүгө мүмкүнчүлүк берет. Бул деген кошумча мүмкүнчүлүк. Бизде билесиңер да, көбүнчө капитал салым деп коет. Өзгөчө социалдык тармактарда мектептер жетишпейт, ооруканалар жетишпейт. Өнүгүү тармагына сала турган акча салым жок мамлекет тарабынан. Ошол себептен инфраструктуралык жол салгандарга бүтө эле Кытайдын грант берилген акчалар менен салынып атат. Ошол себептен салына турган, багыттала турган багыттардан көп. Эгерде профицит менен чыга турган болсо, ага мамлекеттин мүмкүнчүлүгү көбүрөөк болот. Ошол жакка капитал салым кылып өнүгүү маселесин козгоого. Жыл башынан бери мамлекеттик казынада жалпы чыгымдар 23 миллиард сомго көбөйгөн. Эмгек акылар былтыркыга салыштырмалуу 7 миллиард сом, субсидияларды берүүгө 1,7 миллиард сом, социалдык жөлөк пулдарды төлөөгө 1,5 миллиард сом көп каражат жумшалган. Акыркы 9 айдагы бюджеттин кирешесинин жалпы көлөмү 145 миллиард болсо, чыгашалар 142 миллиард сомду түздү. Мунарбек Жөргөмов, Адлет Марсбеков, 5-канал.